Assalamu alaikum урматтуу мусулман биртугандар, замандаштар. Бүгүн 17 май 2026 жыл жекшемби. Ушул учурдан пайдаланып, бүгүн Кыргызстанда энелер күнү. Жалпы энелерди, аял затын ушул бүгүнкү байрам менен куттуктаймын. Энелер бул жашоонун маңызы. Энелер бар үчүн жашоо бар. Бейиш энелердин таманасында деп Пайгамбар саллаллаху өзүнүн хадисинде дагы эненин ролун бул жашоодо канчалык маанилүү экенин баса белгилеп өткөн. Ушул жолдон басып баратып кичине видео чыгарып коеюн дедим. Мен кече интернеттен көрүп калдым, Сулаймантоону өрт чыгыптыр деп. Ошону азыр байкайын деп карасам, андай эме байкалбайт. Баары жайында. Могу жакта жакшынакай эле турат. Бул жакта эле жакшынакай турат. Же нар жагынан чыкты экен. Кече окуп калдым да, саат билбейм канчалык, кечки саат 6-ларда окудумбу, ушундай өрт чыгыптыр деп. Мен бул Сулаймантоо, Кудай сактасын, бул биздин Оштун визитный карточкасы да бул Сулаймантоо, туурабы? Ош эмне дегенде, Ош бул Сулаймантоо деп айтабыз да. Ошон үчүн ушу тоону попестешибиз керек, этияташыбыз керек, жана мындай бир чылымдарды эле мындай өчүрбөстөн таштап койбошубуз керек. Ошондон да өрт чыгып кетиши мүмкүн. Азыр мына караңыздар. Бүгүн 17 май, мына кече жакын эле могу жакта жапжашыл болчу да. Күн ушунчалык тез ысып кетти, акыркы 5 күндүн ичинде, бир жуманын ичинде дейли. Ушунчалык тез ысып кетти. Сап-сары болуп, чөптөр саргайып кетти да, караңыздар. Мындан бир айталы бир 15-20 күн мурда ушул жерлер жашыл болчу. Ошого азыр атайын мындай түштүм да ушул жергечи. Жакшынакай эле турат, могу жактары. Тиги жагы деле жакшы, тумшук жагы, арт жагы деле жакшынакай. Менимче наркы жагынан чыкты экен анда. Жау эски маалымат экен, Могу мечиттин эме айкалышып турганын караңыздарчы, тоого айкалышып, Сулаймантоо мечитинин тоого айкалышып турган аркы музейде. Бүгүн адаттагыдан эл көп болуш керек мынакей. Бул музейге киргендер бир лайк басып койгулачы. Ушул музейге кирип чыкканмын дегендер бир лайк басып койгулачы. Адамдар чыгып түшүп, мынакей эс алып жүрүшөт, Биздин жаштыгыбызда ушул музей дагы деле турат. Сон жерге орношкондо бул музейдин ичинде экспонаттар бирок мындай азайып кеткен. Жаңылангандар бар. Анан баягы жылан бар эле илгери, билесиздерби? Бир питон. Жылан бар эле. Жылан кийин ал мындай эме болуп кетти окшойт, терисичи. Анан ал жерде баягы кыз бар эле, мумия кыз. Билесиздерби? Аны кийин өзүнүн ордуна алып баралы деп Баткенге алып барышып, ошол жака койду окшойт менимче. Анан бул жерде экспонаттар жаңылаган. Бирок дагы жаңылаш керек. Мен кээде тамашалап айтып коем, ушул жерге анаконда алып келип коюш керек. Катырылган анаконданы, Мен канча $5000 берсе керек ушул анаконданы. 10 метрлик анаконданы алып келип ушул музейге коюп коюш керек да. Жакшы да. Туристтерге, башкаларга жакшы. Чынай достор, тообуз жакшынакай турат. Менимче нар жагынан өрт чыкты экен, Нар жагынан өрт чыкты экен. Бул жагы деле жакшынакай эле турат. Ал жак тумшук жагы деле жакшынакай турат. Менимче чыкса ошо наркы жагынан болгон окшойт анда. Этияттайлык макулбу? Этияттайлык, тоозду сактайлык, мусор вообще таштабайлык. Эгерде бир нерсе жесек дагы ошону пакетке салып алып чыгып кетелик. Бул биздин маданиятыбыз. Өткөндө бир видео көрдүм, Сулаймантоонун кайсы жерден тарткан, мындай бир мусорлор жатат да. Аябай жаман мусорлор жатат. Ошон үчүн аспеттейли бул тообузду. Караңыздар, эл көп экен бүгүнчү. Сулаймантоону жакшыртуу үчүн кимде кандай сунуштар бар? Эми бул ЮНЕСКОнун карамагына кирген, кандайдыр бир жаңы бир курулмаларды курганга деле болбойт экен бул жергечи. Анан мен өзүмчө ойлойм да, могу Франциянын, Париждин визиткасы бул Эйфель мунарасы, туурабы? Оштуку Сулаймантоо.
Эйфель мунаранын чокусунда прожектор бар да. Мындай 160 градусқа айланабы же 360 айланабы. Ал ушу узактан көрүнөт да. Сулайман тоонун деле могу чокусуна ушу могу Бабурдун эмеси турган жерге, ошол жерге дагы эме койсок, ошондо прожектор коюш керекпи деп ойлоп калам да. Себеби ушул 30 адырдан баштап, Ошко бир 30 километрден баштап ушул Сулайман тоо көрүнөт мисалы. Кечинде ошол прожектор жанып турса, айланып, как маяк сыяктуу. Биз демек Ошко жакындап калыппыз, ушул жакта деп мындай байкалат эле демекчимин да. Ошо кандай дейсиздер? Ана бул жерге канатный дорога салабыз Сулайман тоого деген бир сөздөр мурда айтылган. Бирок ал ошол ЮНЕСКОнун эрежесине туура келбеген үчүн болбой калды окшойт менимче. Могу мечиттин эмесин короосун караңыздар, сонун. Бул Убайдулла Дамла бул жерде аябай жакшы көзөмөлдөп турат. Мечиттин имамы. Онда арчылар караңыздар, могу декоративный арчаны караңыздар. Көрсөтүп коюнчу, вообще сонун арча караңыздар, өтө кооз. Могу өзүнчө кооздук. Бул өзүнчө кооздук да, мына караңыздарчы. Ийне жабыракты сонун. Бул өзүнчө кооздук. Бул жерде дамлаларга ишер карап жаткан молдокелерге рахмат, ушинтип көгөртүп, жапжашыл кылып, Мечит бул эми Аллахтын үйү, кооз болуш керек да, сонун болуш керек. Ушундай болуш керек, караңыздар. Ушундай достор. Лайк басып, катталып коюңуздар, комментарий жазып койгула. Бул жерде Сулайман Молл деген торговый центр курулуп атат. Бул эмнегедир кечирээк болуп атат бунун курулушу. Аябай объект чоң да. Бул жерде асфальт, мына могу жерде жаңы асфальт басылды. Туугандар, Кооператив көчөсү. Жанар мырза деле иштеп атат. Туугандар, Жанар мырза колунан келишинче иштеп атат. Азыркы мэрчи колунан келишинче иштеп атат. Күнү түнү иштеп атат. Аракет кылып. Жаңы келди. Мурда чарбачылык иште иштеген эмес, барып көнүп кетет. Аракети жаман эмес. Эмнеге жаңы лоток басып атат. Мына көрүңүздөр, бүгүн дем алыш күнү иштеп атат мынакей. Ушундай достор, шаарыбыз өнүгө берсин. Көз тийбесин.